Assalamu alaikum, урматтуу мусулман туугандарым. Биздин YouTube каналыбызга кош келдиңиздер. Каналыбыздын максаты адамдарга жашоосуна салмак ала турган өрүнөктүү болгон окуяларды видео түрүндө айтып бериш. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелердин бири көпчүлүк адамдар китеп окуштан алыс. Буларга себептер ар түрдүү. Ар түрдүү себептер бар. Кээ бирөөлөрдүн убактысы жетпейт, кээ бирөөлөр балким китепти анчалык сүйбөйт. Себептерди айтсак көп, бирок көйгөй ушул бойдон турат. Бирок ага дагы биз көз жумуп койбостон, өзүбүз окуган ибаралардан, китептерден алынган окуялардан сиздерге сунуштап, сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарга пайда, сабак алат деген ишеничте видеолорубузду сиздерге сунуштайбыз. Анда эмесе көрөбүз. Ассаламу алейкум. Бул ибара Унванул Баян аттуу китебинде келет. Бөдөнөнүн энеси балдарын учурар маалда аларга насаатын айтат. Балдарым, мындан кийин энекем бизге ырыскыбызды ташып келет деп күтпөгүлө. Учар малыңар келди. Силер эми асмандын мейкиндигинде кезип, жер бетинде ырыскы даныңарды өзүңөр издеп табасыңар. Аз-аздан болсо дагы бул жактан издеп, бир аз болсо да ошого канаат кылып жашагыла. Эгерде силер ушундай үйүлүп турган буудай же арпанын данын көрүп калсаңар, жанында суусу менен турса, ал жерге жолобогула. Адамзат тайпасылар. Ал биз сыяктуу канаттуу куштарга атайын тузак коюп, силерди капаска кармагысы келет. Өмүр бою капаста жүрөсүңөр. Эгерде андайга туш келип калсаңар, алар силерди капаска кармап, мукамдуу болгон үнүңөрдөн ырахат алышат. Кааласа союп, шорпо кылып ичет. Кааласа силердей болгон бөдөнө менен бирге уруштуруп, азил тамаша кылат. Ошондуктан андай жерлерден алыс болгула, балдарым. Баласынын бирөөсү ачкарынан бул жакты издейт, чокулайт, бирок дагы деле курсагы тойбойт. Баягы энеси табап келген, анткени энеси тажрыйбалуу, андай данды эч качан жебей калат. Ошол күндөн тарта. Баласы болсо курсак ачкандан көзүн бир кылчайып караса, жолдун оң тарабында үйүлүп турган арпанын дандары болот. Жана ошондой эле жанында бир чөйчөк суу турат. Бул ошол апам айткан, энекем айткан насаатындагы адамзаттын койгон тузагы окшойт. Барып бир чокусам ичинсе болбостур. Учуп кетем да деген ниетте барып бир чокуйт. Чокуган кезде бардык кайгы моңду унутуп, мурдагы издеп кыйналып жүргөн дандарынан дагы ширин алда канча даамдуу болуп келет. Дагы бир чокуйн дейт. 3 жолу, 4 жолу чокуганда шап этилип, ал жерден капаска түшөт. Тузакты койгон адам келет да, сүйүнгөндөн бөдөнө бар экен деп караса, бөдөнө башыма бале, өзүм садака. Амалсыздыгыман, апамдын айтканына амал кылбадым деп кайгырып турган кез болот. Мына ошондо адам, ошол кармаган киши бөдөнө сен сүйлөйсүңбү дейт. Ооба, сүйлөйм. Эгерде менин насаатымды уксаң, мени бошотосуң. Менин 3 насаатымды сага айтам. Эгерде 3 насаатымды уксаң, мени бошоткун дейт. Макул дейт дагы. Биринчи насаатымды ушул капаста, экинчи насаатымды бактын бутагында, үчүнчү насаатымды учуп аткан кезимде айтам дейт. Кулак төшөп угуңуз. Биринчи насаатым. Өтүп кеткен, колдон үзүлгөн жакшылыкты, неаматты кайра кайтарып алам деп, анын артынан ээрчип, ден соолугуңду кетирип, кыйналып, артынан түшпөгүн. Ал кетти. Кеткен нерсеге өкүнбө. Жана ошондой эле экинчи насаатым дейт дагы, бактын бутагына конуп, экинчи насаатын айтат. Адамдар сага эмнени гана айтса баардыгына ишене бербегин. Керек болсо аят хадисти айтса дагы, аны тастыктап, бул кайсыл хадис, бул кайсыл аят деп тактагын. Эгерде бир кыз төрөп койду десе, ага ишене албагын. Эгерде бир адам гыйбат кылып жатса, анын жанына барып, гыйбатына кошулуп, күнөөгө батпагын. Адам, сен жахил надан экенсиң. Сен көрсө түркө экенсиң. Менин ичимде, курсагымда ушундай өлчөмдөгү болгон алмаз бриллианттар бар.
эгерде мени союп, менин этимен шорпо кылып, шорпомду ичип, ичимдеги болгон алмазды сатканыңда бүтүндөй бир шаарды сатып алмаксың дейт. Мына ошол сөзүн айткан кезде тигил киши башыма бале, колума болгон жакшылыкты учуруп жибердим го. Бүтүндөй бир шаарды башкарат элем го. Менден өткөн бай адам жок болот эле деп, жарым саат бою колун жерге ургулап, аябай өзүнө нааразы болот. Жашоосуна, тагдырына нааразы болот. Мына ошондо бөдөнө кайра сөзүн айтып, адам, сен дагы деле менин насаатыма амал кылбадың. Мен айтпадым беле. Адамдар айткан нерсенин баарына эле ишенербе? Уккан нерсенин баарына ишенербе? Мен бөдөнөмүн, жөнөкөй гана. Менде кантип алмаз, каухар, бриллианттар болсун. Дейт дагы, анда эмесе үчүнчү насаатыңды айтчы, ошого амал кылайын дейт. Мына ошондо үчүнчү насаатын учуп бараткан бөдөнө акылсызга сөз бекер. Акылсызга сөз бекер деп айтат. Ушуга салыштырмалуу дагы бир ибара бар. Биз бардыгыбыз билебиз, жылдыз курт деген атындагы курт бар. Мына ошолор кечинде жанып, жылтылдап күйүп турат. Алар топ-топ болуп бактын үстүндө турган экен, астындагы жердеги болгон маймылдар аларды көрүп алып, бул жылдыздар карачы кандай ажайып кооз гана дейт. Аны көргөн жанындагы тотугуш, бул жөнөкөй эле жылдыз курт, бул жылдыз эмес десе дагы маймылдар ага ишенбейт. Колунан келген аракетин үстүндө жасап көрөт дагы, болбогондон мейли. Бетме жанына барып түшүндүрүп айтып коеюн. Булар түшүнбөйт экен деп, жанына барып тотугуш топ болгон маймылдарга, бул жылдыз курт. Мен көрүп келдим, ал жака учуп барып келдим десе дагы жок. Алар эмне кылышты? Маймылдар тотугушту өлтүрүп койду. Ошол сыңардай эле кээ бир адамдар түшүнбөгөн адамдарга өмүрүн, нервтерин, бардык күч амалдарын жумшап, аларга бир нерсени түшүндүрүүгө аракет кылат. Жогоруда айткандай эле акылсыздарга сөз бекер. Бир карыя болот. Бир аксакал өзү жалгыз жашайт экен. Күндө үйүнүн жанына, бактын жанына конуп, булбул келип сайрайт экен. Ушунчалык мукамдуу болгон кооз сайрайт экен. Аксакал анын мукамдуу болгон үнүнөн ырахат алып, ушул менин үйүмдө сайраса экен. Үйүмдө сайрап, алыса кетпей жанымда болсо экен деген ниетте ага тузак коет. Тузак коет дагы, эртеси күнү караса, булбул ал тузакка капаска түшүп калат. Мына ошондо ал булбул дагы сүйлөгөн булбул болот. Карыяга айтат, аксакал, ушул бактын түйүндө бир мүшөк болгон алтын бар. Дейт дагы сөзүн бүтүрөт. Аксакал барат дагы ал жерди казса, кадимкидей эле бир мүшөк алтын чыгат. Таң калып, булбулдун көрөгөчтүгүнө ушунчалык байкаганына таң калат дагы суроо узатат. Менде бир суроо бар, булбул. Менде бир суроом бар. Сен ушунчалык көрөгөчтүң менен алтындын кайсы жерде бар экен билесиң дагы, эмнеге ушул тузакка түшүп калдың дейт. Аксакал, мен деген адам болгон, эгерде тагдырыңа жазылган болсо, ал нерседен кутулуп кете албайсың. Мындай кылсаң мындай болмок деп айткандан пайда жок. Тагдырыңда барбы, ага туш келдиң, эми ошону менен жаша. Ал булбулга карыя урмат көрсөтүп, капасынан бошоткон экен. Мынакей достор, ушинтип ибарабыз аяна чыкты. Эгерде видео сизге жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, подписаться баскычын басыңыздар. Жана ошондой эле оюңуздар менен комментарийде бөлүшүңүздөр. Сиздердин оюңуздар биз үчүн абдан маанилүү.